Кыке, жмоттонбой эле Матистен башка чоңураак машина алсаң болбойт беле я? Бензиндин баасын көргөндө даже Матис сатиси жок эле билем. Кара эшек менен жүргүң келет го чиркин. Эми за комфорт надо платить деген бар досум. Карачы эми экөөбүз бири-бирибизге чапташып алып баратабыз го, билем. Көргөндөрүм не дейт? Бул экөө соо эмес дейт да. Жетебиз азыр, чыдай тур кичине. Эми чыдайм да айла жок, чыдап эле келет коем бала кезден бери эле. Сен ошондо эле жмот болчусуң, бирок билесиңби, мен чүкөм түгөнүп калып сенден карызга сурасам дыршып эле бербей койчу элең го, йо-май. Койчу, качан? Ошондой эле болчу, таанып аткан карасаң карандай эле. Кыке, бирок чүкө демекчи, бала кез сонун эле я. Айтпа. Эгер сенде кийиктин сакасы болсо, ой жаман авторитет элең го, билем. Анын ичин тешип, кыттан олчойто куюп алып, анан аркы көчөнүн балдарына барып чөнтөгүндөгү чүкөсүн бирин калтырбай, чачырата атып кагып келчү элек го, йо. Кайран балалык. Кыш келгенде эсиңдеби? Табаанын баарын көк жалтаң муз каптап, анан сарайдан баягы чаң баскан чаналардын баарын алып чыгып, ошо көк жалтаң муздун үстүндө керелдин кечке чана тээп жүрө берип түн киргенде үйгө келчү элек го. Анан ата-энелерибизден жестко уруш чече элек я. Ооба, эсимде, билем. Өзүбүздөн чоң өтүктү кийип алып анан чананын үстүндө тээп жүрө берип, өтүктүн тумшугу музга тийип тешилип калып, кечинде келгенде аны көргөн атам өлө жини келип чананы складка кыргытып туруп, дилтейген кара кулкуну салып салганда бир жума чана теппей калчу элек да. Да, было дело. Чыгырык кара дөңгөлөктү алдыга тоголотуп, шиш менен руль итетип алып анан эртеден кечке чуркап жүрө берчү элек го артынан. Ошол чыгырык айдап жүргөндө батыраак чоңойсом, өзүмдүн машинам болсо деп кыялданчу элем. Эми мына бат эле чоңойдук, алдыда машина турат, бирок эмнегедир кайра ошо балалыкка кетки келет. Кыке досум, чынын айтканда мен да балалыкты өлө сагынам. Ушундай окуяларды көп эстеп, маңдайыңа жылмаюу кирип калат го чирик. Эми айла жок, сааттын жебеси артка айланбайт экен. Маңдайыбызга жазган жол менен кете беребиз да акырын. Жашоо.